Акыркы коңгуроо деген аябай мындай. Кайгырда турган сөз го. Бирок биз кайгырбайлы. Акыркы деген сөз эле болбосо. Бардыгыбыз көрөрмандарыбызды алып, алдын көздөй жөнөөлү биз менен бирге болуңуздар. Буюрса дагы көп убактыбыз бар. Ошол себептен кызыктардын баары дагы алдыда. Ооба. Кесиптештер, бүгүн акыркы коңгуроо. Мектеп учурун эстеп атабыз. Мектептен бүтүп кеткен кезде эстеп атасынан. Мектеп программасындагы Суроо бересизби? Программалар эсиңизде барбы? Барбы эсиңизде? Анча-мынча азмасаз бар. Мен да ооба информатикадан ушундай жакшы окудум эле. Компьютерди аябай профессионалдуу түрдө өчүрүп киргизем деп ойлойм. Азаматсыздар, менде бул жерде бир нече кыскача суроолор бар. Жалгыз айым болгондуктан сиздерге суроо берейин, анан ким жоопту билсе биринчи кол көтөрбөйлү. Мектептегидей, мен деп кыйкырмай жок, жана двоечниктерде болчу. Колду көтөрүп жооп бересиз. Жөнөдүк. Нарсары, суроолор кыскача, анан эң жөнөкөй. Көргөн болсоңуздар, менде жооп жок, менде суроолор гана. Анткени мен өзүм билем. Кеттик, карамай жок. Билем. Макул. Мен барагымды карамай жок. Мындайраак боло алайынчы. Уюлдук телефон менен колдонууга болбойт. Макул. Тарнам. Кеттик. Биринчи суроо. Планетабызда канча океан бар? 4 океан. Азыркы учурда 5. азаматсыздар. Кийинки суроо. Сатурн күн системасынын канчанчы планетасы? Сатурн? 3. Жооп барбы? 6. Азаматсыз. Кийинки суроо. Дүйнө жүзүндөгү эң узун дарыя? Нил. Жок. Бул экинчи орунда турат. Андан да узун дарыя бар. Адан кетет, ооба. Б деп коебуз. Амазонка. Ооба. Туктара. Азаматсыз. Кийинки суроо. Географиядан аябай жакшы окугам да. Ооба. Дени сак адамда канча хромосома бар? Дени сак адамда. Жок, мен биологиядан аябай жаман болгом. Ойлонуп көрүңүздөр. Бул суроо жогорку тестирлөөдө да келген. Канча дейсиз? Канча хромосома бар? Дени сак адамда. Так. Жооп барбы? Менде жок. Жок, Шын айтайын, жалп айтайын. Калп айтып көрүңүз биринчи. Кийинки десек, кийинки көтөрөбүзбү? Ооба. Кийинкисине. Жооп жок болсо, мен жогун айтып кетейин. Дени сак адамда 46 хромосома бар. 45 деп Таврагы айтайын 123 жуп. Ооба. Кийинки суроо. Адамдын жүрөгү канча камералуу? Жакындатуу барбы? Айтып көрүңүз. Айтыңыз, жооп? Жок. Жооп? 4. Азаматсыз. 4 ошо. Кийинки суроо. Адам баласы кайсы жылы алгачкы жолу айга конгон? Айга 1000. Алгачкы жолу айга адам баласы кайсы жылы конду? Жок, биздин окуучулар жооп берсин. Бул 1969-жылы. Жакын эле болгон иш экен. Бул суроого жооп билбей калса, өзгөчө мырзалар уят болот. Ушулгабы азыркыга? Жок, азыр бериле турган, Бериле турчу суроого. Ньютондун канча закону бар? Ньютондунбу? Кайсылар деп айтпай эле коеюн. Канча закон экенин айтып көргүлө. Так, Ньютон. Ньютондун канча закону бар? Телефон чалуулар барбы? Чалып көрүңүз. Досторгобу? Ооба. Анда сиз досторго чалыңыз, ага чейин биз аракет кылып, эме кыла берели. Сиз кайсы сабактын жакшы окудуңуз негизи? Мен бардык сабактардан жакшы окудум го. Супер. Мен да суроо түспөй калгам да. Анан кийинки убактарга калтырбайм. Макул. Досуңуз албай атат окшойт. Албайт. Менделеевдин мезгилдик системасын айтып берейин десем болбойт байсарбы? Келиңиздер, жооп барбы? Ньютондун канча закону бар? Айта берелби? Айтып бериңиз. Болсо болду, болбосо жок. Жакындатып айтсаңыз биз айта алганда. Бул 5ке жетпейт. 5ке жетпейт? Ооба. 3 закону бар. Туура. Кийинки суроо. СССРдин курамында максималдуу канча өлкө болгон? Максималдуу. СССРдин курамында. СССРдин курамында 31 деп ойлойсуз. 32. Бирок эң акыркы СССРден чыккан Казакстан болгон, СССР тууралуу маалыматыңыз бар экенин билдик, бирок мен суроомо так жооп ала алган жокмун. Сиздин жообуңуз? 35. 16. Туура. Ооба. Сиз менин барагымды көрүп калган эмес белеңиз эфирге чейин? Мүмкүн көргөм. Бир карап кетсеңиз керек, Кийинки суроо. Мен жанынан өтүп кеткенде эле жакшы болот. Кийинки суроо. Жигиттер.
Кыргызстан эгемендүүлүк алган жыл жана күн. 1991 жыл 31 август. Азаматсыздар. Биз эгемендүүлүктү алып, кийин 94 жылдан баштап биздин спортчулар өзүбүздүн мекенибиздин атынан олимпиадага чыгып баштаган. Азаматсыздар. Кийинки акыркы суроо 9 жерде 9 канча? 9 жерде 9. Ушу математикадан мен айтып коеюн. 81. Туптура. Мына ушундай деле көрчү. Менин алып баруучу кесиптештеримдин уровень көрдүк окшойт, э? Деңгээлимби? Ооба. Мен жалгыз айым болгондуктан бүгүн көрүүгө сурагым келип атат. Сурай бериңиз. Мектепте кандай элемисиздер? Негизи атаман деген сөз бар го мырзалардын арасында. Биринчи таман болчумун. Сиз Биринчи класста. Мен аягынан биринчи болчумун. Биринчи класста биринчи таман болчумун. Бир 2 айдай. Сентябрь, октябрь, да? Бир ай случайно, бир ай 2 күн эмес беле? Эме ардактуу телекөрүүчүлөр, чындыгында тарс эткенин баары тамаша, бирок биздин учурда Мен биринчи суроо мен албайм. суроомо жооп бербей эле кеттиңер. Эң алгачкы эми кечирим сурайм. махаббатыңды болбосу. Эң алгачкы сүйүү кайсы класста болду? Ошону айтып койгулачы. Сиз айтып кетиңизчи биринчи. 6 класс. 6 класс. Сизде? Аты эсиңизде барбы? Жок. Бар болуш Жок, керек. жок. Кантип жок? Мен Андан кийин классташтарым ушунча атын көп кыз болду эсимде калган. Ооба, андан кийин ушунча окшош кыздар болду. Жок, эми башка мектептен окугам да барыпчы. Ошол учурда болгон. Атын Сиздики? Мен биринчи сүйүм эсиме келбей атат. Ушунча көп Бирок- кыз менен сүйлөшүп Орто эсеп менен канчанчы класс? 8. 7-8 болуш керек. Сиздики эсте. Бирок биринчи класстагылар деле боло берет. Оо, биринчи класстагылар. Эми Бирок ам кошунун жүрүсү кызын жок сүйүп да. калган болбойт андай. Болбойбу. Не кошунагыс адам эмесби? Жок, жанагы. Үйдө Кыз адам эмеспи? жок, кошуна адам. Кошуна мырзалар мага аябай балдар деп коечу, кичинекей мага аябай ашык болду. Үйдө мындай го. Айтсаңыз тип кетти. Мындай го, тиги Анарбек деле кызын менен сүйлөшө албайсың. Сонун го деле кичинекей класста. Кандай жактуу ошол деп Ушинтип айтса керек эле мырзаларга бирок. Ошентип айтса эле жагып коет го Анарбектин кызы. Анарбек байкенин кызы. Же дагы бир байкенин кызы. Башкача карап баштайсың, Ооба. э? Андай эмес, мындай чыныгы мындай кичине балалыктын чыныгы сүйүүсүн сурап атпаймынбы? Кесиптеш сизден сурап алайын. Өзүңүз Меники болгон эмес го дейм. болгон эмес го деген болбойт. 5-класс болуптур. Анарбек байкенин кызы баласына. Баласына. Асхат байкенин баласына да ооба. Ал кыздар каякта азыр билесиздерби? Каякта? Кабар барбы? Жок. Балким 5 баланын энеси. Жок. Андай маалымат жок, э? Ал эмес, бир ай мурун сүйлөшкөн кыздын кабары жок аяктан билет дейсиз. А кечээ сүйлөшкөн кыз издесиздерби? Бар. Аз кесиптешмин, бир нерсе жаза алайынчы. База кат жаздыңар беле? Кат Ооба. жазган учурлар болгон. Мен 5-классында 6-класс бир кыздан кат келген мага. Кыздар жазчу эле. Ооба. Салам кат деп. Ооба, салам кат деп сонуңа жазган экен да, анын балдарын мага бербей баар мен үй бүлүктө алып, мындай тоголокто алып анан кийин көрсө ошондо эле Десеңиз бир нерсе ошондо эле башталган турбай көрсө. Ошол учурда мен үчүн аябай жагымсыз окуя болчу. Азыр күлүп эстейм да. Мага бир бала кат жазыптыр. Менден Салам 2 кат. класс жогорку окуган аты да эсимде бар, Нурсултан деген бала. Айта бериңиз. Жазып мени сумкама салып коюптур. Классташтарым аркылуу берип, мен сумкага салып коюптур. Ал сумкадан мен эжемди алып, байкем алып барыптыр. Байкем экөө, анан мени урушканда, неге сага кат жазат деп. Менде эмне күнү мени сүйүп атса. Ооба. Ошону айтсаң? Ал балада деле эмне күнөө сени сүйүп атса? Анан жин келип, тиги катты алып туруп, эртеси айрып туруп, бетине чачып туруп, бетине билем. Ошондо эле ушундай турбайсыз э? Ошондо эле бар турбай Кат боюнча. Кат боюнча эмне, мен жанагы мектеп учурунда анкета деген нерсе бар эле го. Ошону көп төртүп калдык. Аябай көп. Кат жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Эми анкетаны деле айтып кетсем болобу? Эме сүйгөн ырчың деген сыяктуу суроолор менен эле ошондо Келечекте ким болгум келет деген суроого эмне деп жаздыңар эле? Ким болгум келет деп жаздыңар? ырчы болом деп жазгам. Мен да ырчы болом. Бирок эмнеге билбейм да. Окшош экенбиз. Сиз дагы э? Кесиптеш сизге музыка жакшы эмес эле го. Жок, мен ырчы болом деп жазып коюптурмун. Жазып коюп туруп. Ооба, Мирбек Иманбеков беле же Мирбек Атабеков беле бири жагып калып анан ошондой болом десем керек да. Кичинекей кезде. Жакшы кыялыңыз бар турбайбы, э? А эмнеге ырчы болом дегенсиңер сиздер? Мен Го жакшыдачымын. Алдын күлүп атсаңыздар бияктагылар ойлоп калат да, бул ырдай албайт го деп. Ушунча болду кесиптеш. Кечүүсү биз кабинетте сонурда деле.
Сізге аябай жақпады. Тагыраагы менин Кайсы эле? кабинетимде. Жоқ, 24. Жоқ, бізде 24. биздин өзүбүздүн кабинетте да. Сізде кабинет. Кандай эле кесиптеш, сиз жакшы билесиз го ошону. Сүйіп алы. Биринчи класста сүйүңөрдө эстеп ырдаган экенсиңер, э? ойлор менен сүйүүнүн чексиз түбүгенен. Стоп. Бүгүнкү темабыз акыркы коңгуроо болгондуктан ооба. акыркы коңгуроо жөнүндө ырдагылачы. 4 сап. Акыркы ырдайсың? коңгуроо Алып жөнүндө кеткен окуучулук кайыгым. Мен ошону бир аз эсимден чыгып атат, бирок билчүмүн да. Аябай жакшы ырдаган болдум. Мен эң бийик баягы высокий жана үндү алып берейин. Вокалдык неме бар. Бизге текстин чыгарып берсеңиздер ырдап берет элебиз анан. Доодон берип койсоңар бизге. Иә. До ре. Жок, до ре эме, Балким фа солдон берип койгон бизге. башка ырдырдайсыңар. Ушунча сурап Башка? калдым. 4 сап. 4 эле саппы? Может, бир куплет? Жанагы сүйүү балына ырдай береличи. Окуучулуктагы сүйүү алгач сүйүү. Окуучулук кайгымдан Мен бизге сизге текстин ачып бердим. Ама бербейсизби? Сиз бир билесиз да. куплеттин анан бир неме кылайын анда, э? Кайырмасы менен Кайырмасы менен кошулдап берейин анда, Бир. э? Жалпы биздин теле-көрүүчүлөргө Жарнаманы кабыл жылдап коюңуздар. коебуз. Мага кабыл НТС коебуз. телеканалынын Сиз бул жака таңчылык программасынын жалпы Силер баштаганча. Көрөрмандарга. Биз баштаганча уктап калмай болду көрөрмандар кайра. Актай кагаз алганмын, ак кайык жасаганмын, окуучулук өмүрүм деп жазганмын, аккан сууга салганмын, көпкө чуркап барганмын, узаганча кол булгалап турганмын. Чогуу. Сиздер да ойлойсуз. Сиздер да ойлойсуз. Аргенге колчоолор болсунчу. Сонун ырдайчы. Кайырмасы менен. Агып кеткен окуучулук кайыгым, эми издеп таппай калдым дайыным. Үнсүз тиктеп тоонун булагы, өткөндө эстеп бүгүн турамын. Аттиң менен ошол бала курагым. Чындыгында агып кеткен окуучулук кайыгым. Мына Биз эми болсо мектептеги линейка сабагында, физкультура сабагында тургандай туруп турабыз. Келсе, орнуша ойлонганда биз, э? келиңиз. Түрт салдыңыз го кесиптеш. Мындай кылалы. Эфирибизди уланталы, музыкалык чыгарма барып келели. Кандай десте? Биздер дагы көрөрмандарыбыз качып кетти окшойт. Кайра жинап келели. Жакшы менен чогултуп келели. Дагы жакшы күнүм мурдаган жок. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, мен кесиптештирип маани бербей эле Сизден берип койсоңор күнүм мурдан алып келе балким, э? Жогоруда төмөндөгү отурчу чыгарма бир гана сиздер үчүн болсун, кабыл алып коюңуздар. Кеттик.